Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы Атайын Пирамида телеканалы үчүн даярдаган күн тартиби программасы. Биз жашообузда эң көп керектеген нан азыктары жөнүндө бүгүн Жогорку Кеңеште кызуу талкуу болууда. Депутаттар милдеттүү түрдө байытылган унду гана сатып алуу керек деген маселени көтөрүүдө. Азыр бул боюнча депутаттардын пикирин сурасак, анда программанын аягына чейин биз менен болуңуздар. Байытылган унду жесек албетте элдин саламаттыгы үчүн жакшы, бирок байытылган ун кымбатыраак эмеспи? Анан биз жалаң байытылган унду ташып келели деп атасыздар. Ошо баасы кандай болуп калат? Баасы тигиндей экен, мындай экен, кийин киргизебиз деген бул өтө билимсиздик, билбегендикти билдирет. Ошон үчүн бул мыйзамды сөзсүз тез аранын ичинде кабыл алып туруп элге сунушташ керек. Муну ар бир ата-эне, ар бир адам сөзсүз түрдө талап кылыш керек. Байытылган ун менен нан бар, унбу, ошондон жасалган нанбы, тамакпы деп талап кылыш керек. Себеби дегенде бул өзүнүн балдарынын өмүрү, келечеги, анын турмушу. Ошон үчүн байытылган унду сөзсүз колдошубуз керек. Ар бир адам, ар бир мына менде бир жакшы жанымда бир адам жүрөт, балдар. Ушуга чейин өкүнөт. Мен ушуну мурун билгенде мага ушуну бирөө айтып койгондо, мына бул кыйынчылык мага келбейт эле деп өкүнүп атат. Эми ал бүгүн кеч да. Эгерде башында мына эми аз ата-эне болуп келатышат азырчы, кыздар, балдар ошолор билип алдын ала балдардын келечеги үчүн, ошонун өмүрү, ошонун алан үчүн баардыгын аябайбыз бала үчүнчү. Ушул маселени чечиш керек. Bundan ашык мындай маанилүү маселе жок эмес. Айтсаңыз, ундун көбү бизден Казакстандан экспорттолуп келет эмеспи? Көпчүлүгү анан аткезчилик жол менен келет. Анан ундун байытылган кантип ким текшерет? Негизинен ушул маселе өтө актуалдуу болуп турат. Өкмөт ушул маселени чечиш керек. Аткезчилик кылбай бөгөт коюш керек. Мисалы үчүн Казакстанда өзүнүн жарандарына байытылган ун менен сатканга мыйзамы бар, а экспортко бизге келген кандай жок. Ошолорду дагы өкмөт өз ара сүйлөшүп маселени чечиш керек. Мына сырттан келген ундун сапаты боюнча сөз болуп атпайбы? Анан ундун сапаты кантип текшерилет? Чек арадан өткөндө кантип текшерилет? Ал байытылганбы, байытылган эмеспи? Ошондой эле бул мыйзам кабыл алынып калса, анан көзөмөл кандай болот деп ойлойсуз? Мыйзамды кабыл алып беребиз. Бул мыйзам улуттун саламаттыгы боюнча өтө керек мыйзам. Себеби азыр көрүп атасыздар, анемия дем көбөйдү, бул балдардын ден соолугу жылдан жылда начарлануулар көп болуп атат. Ушунун негизинде биз мыйзамды кабыл алыш керек. Бул биринчиден, экинчиден мыйзам кабыл алганда биз мыйзамды иштеш керек. Иштеген мыйзамдын кабыл алып кереги жок. Биз азыр суроо бердик, мен суроо бердим. Азыркы бизге маалым Казакстандан 60-70% Казакстандын контрабанда жол менен же налог төлөбөй жол менен келет. Ошондой жол менен келсе, силер кандай тосуп, кандай текшересиңер десеп, эч кандай өкмөттүн азыркы мыйзамды ишке ашыруу боюнча механизм жок экен. Булар киргенден кийин, андан кийин лабораторияда текшеребиз дейт. Киргенден кийин барыңыздан болон кеч болуп калат да. Анда эмне кылыш керек? Ошон үчүн биринчи өкмөт бизге механизм иштеп чыгып, биз сунуш керек. Себеби биз ЕАЭСтин карамындагы өлкөбүз. Ортобузда бизде граница деген жок, таможня жок. Ошонун бир механизмин ойлоп таап, границага лабораториясын коебу, ошо Казакстандан келген ундарды кандай түрдө киргизбеш керек. Казакстанда байытылган ун жок, барды жөнөкөй ундар. Биз эгерде аларды киргизе албасак, анда мыйзамдын кабыл алгандын эч кандай кажети жок. Өзүбүздүн ата мекенчи өндүрүшчүлөрдү мажбурлап буларды жок кылып алышы мүмкүн. Айтсаңыз, азыркы күндө байытылган унду сатып алууга эмне тоскоолдук болуп атат? Бажы биримдигинин өзүнүн бир требованиясы бар. Ошонун ал требованиянын алкагында беспрепятственно бүт жанагы тамак аш болобу, кандай буюмдар болобу, ошонун баардыгын бирин-бирине, мамлекеттин бирин-бирине, эгерде документтер баардыгы туура болсо кирип кете берет да. Ага эч ким тоскоол кылбаш керек. Мына бул бир маселе. Ошонун алкагында мына байытылбаган унду Казакстандан байытылбаган унду алып келишет. Жылына 270 000 тонна Кыргызстанга алып келет деп айтылбадыбы? Биз дагы өзүбүздүн мыйзамыбызга таянып, биз да өзүбүз күчөтөбүз деп, ошо байытылбаган унду бүгүнкү күндө мынакей 6 миллион сомго мынакей ошо байытылбаган ундун предприниматель ишкерлер болсо ошолорду таап штраф салып атабыз. 62 000 тонна
унду болсо биз заборовка кылып биздин өзүбүздүн мелкомбинатка реобогащение деп коет, кайра байытып, кайра ошо сатканга укугун берип атабыз да, обязательно байытсын деп. Бирок өтө эле көп болуп атат да, 270 000 тоннадан ун деген, байытылган ун деген Казакстан өтө эле көп. Бул жерден бир башкача подход кылыш керек да, депутаттар туура айтты. Механизм иштеп чыгыш керек. Аткезчилик жол менен Аткезчиликке биз сөзсүз түрдө экономикалык кылмыштарга каршы кызматына сиздерге көбүрөөк сөз тийип атпайбы? Жок, мен айтпадымбы? Бүгүн да маселелер бар. Толук чечилип бүтө элек, бирок жанакы мурункуга салыштырып, былтыркыга, анан 2 жыл мурунка салыштырмалуу жанакы эсеби жок, салыктан качкандар кескин түрдө азайды. Себеби көзөмөл да күчөтүлдү, түшүндүрүү иштери да күчөтүлдү, анан мыйзам менен өкмөттүн чечимдери кабыл алынды. Бирок дагы эле бул толук бойдон маселе чечиле элек. Биз бул боюнча дагы иштейбиз. Биз бүгүн сунушту коюп атабыз. Адамдык факторду чек арадан кетирелик. Видео наблюдениени коелук. Ошол жанакы видео тасма түптүз онлайн режимде ошо салык кызматына, полиция кызматына келип турсун. Ошо менен биз иштейлик деп. Мына байытылган ун сатып алуу жөнүндө сиз маселе көтөрүп, ошол администрациялык жоопкерчилик боюнча кодекске өзгөртүүнү кийүүнү сунуштап атасыз. Бирок азыр көп маселе жаралып атат. Бул кабыл алынса, канчалык деңгээлде ишке ашат деп ишенесизби өзүңүз? Мен жаңа 2 жолу туруп айттым, сөз алып, ушул өкмөт буну механизм иштеп чыгарыш керек. Бул баардык Кыргызстандын жарандарына тиешелүү. Биздин ден соолук, бул келечектин ден соолугу, балаларыбыздын ден соолугу биякта чоң маселе бар. Анан калса, азыр өзүңүздөр билесиңиздер, көп ундун көбүсү 90% айналып калды, Казакстан конушуна элден келип атат. Алардын эми аякта кандай ун чыгарып атат, кандай баягы биздин качествого, биздин эмеге жарайбы, ал эч ким аны текшербейт. Биз өзүбүзчө воротон ачып коюп кидирип атабыз. Ушул маселе чыгып атат. Анан калса салыкты эч ким төлөбөйт аякка. Анан ал унду биздин мыйзам бар, 2009-жылы Жогорку Кеңеш ушул мыйзамды кабыл алган. Биздин иштеп аткан өндүрүштөрдүн баары, мелкомбинаттардын баары обязательном порядке обязаны жанагы байытылат ун. Обязательном порядке витаминизированный деген. Анын баардыгы мындай жөн жерден чыккан жок. Азыркы моментте биздин мындай өзүбүздүн анализ кылып көрсөк, өзүбүздүн иштеп аткан мелкомбинаттар алар кошуп атат. Алардын ундары лайыктуу, нормальный. Но багасы арзаныраак болуп, анан көптөн арзан болуп, мына контрабанда жол менен алып келип аткан Казакстандын ундары эч кандай витамин деген сөз аякта жок. Ошол себептен биз элибиз кайра пайыз жагынан ушул оорулар кайда көтөрүлө баштады. Мына 2-3 жылдан бери. Анын баарын мен чыгарып аткан жокмун. Анын баары Минздравдын справкасында бизге берген маалыматында бар. Анан Минздравга өкмөткө да мен айткам, силер эмне үчүн ушул мыйзамды токтомду кабыл албайсыңдар? Өкмөттүн токтому 2 жылдан бери ушул кабыл алынбай атат ал маселе боюнча. Бөдө чоң мындай айтканда биздин өкмөт тарабынан проблемасы бар. Аны иштеп чыгарыш керек. Бир эле финансовый полиция болобу, налоговый инспекция болобу, Минздрав болсо бул иш менен мындай баягы заниматься эте албайт. Мунун баардыгын комплексно өкмөт өзү иштеп чыгарыш керек. Анан калса механизм мен айтып бергем, пожалуйста, мына Казакстан көтөм десеңиз, кордойдон өткөндөн кийин обязательно фитосанитарный тиги посттор турат. Бизден келе жаткан тамак аштын баарын алар өздөрү текшерет. Лабораториясы бар. Бизде болсо, мына азыр өзүңүздөр уктуңуздар, бизде болбойт, ЭСке кирдик, болбойт деген сөздү жакшы эле пайдаланып алдык. Ушул болбойт деп отуруп, эртең биздин мына канча деген жаштар келе жаткан, айтып атпайм, мен кайра кайталап кетейин. Биздин тамактын көбүсү ушу нан менен айналышып атат. Ушул себептен биз көптөн көп баягы келечекте балаларды өзүбүздүн ден соолукка көп зыян алып келүүгө мүмкүндүк бар. Мен мүмкүн пайда болуу деген ушудан көзүм жетип турат. Ушул үчүн биз ушул мыйзамды кабыл алдык. Өкмөт буну иштеп чыгарыш керек. Механизм кандай кылат? Очень просто. Койгула, границага эмес, бирагына коюп туруп, комплексный пост койгула, текшергиле. Эмне үчүн ал болбойт? Ушуну менен программаны жыйынтыктайбыз. Сиздер күн тартиби программасын көрдүңүздөр. Парламент жаңылыктары менен кененирээк кеңеш KG сайтын окуп таанышыңыздар, ошондой эле парламент радиосун угуңуздар. Саламатта туруңуздар.